Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде айтат: "Ла ядхулул джанната ман кана фи қалбихи мисқалу зарратин мин кибр." Кимде кимдин, Абдуллах ибн Масуд риваят кылган хадисте экен, кимде кимдин көкөрөгүндө ошол заррачалык кыпындай бир кичинекей эле нерседей бир көкөрөгүндө бир текеберлик, менменсинүү, өзүн башкалардан жогору көрүү боло турган болчу болсо, анда ал адам бейишке кире албайт деди. Ошондуктан ар бирибиз могул жерге жума намазга келип атабыз. Бардыгыбыздын максатыбыз келечекте ошол Кудай биздин күнөөбүздү кечирсе экен. Үй бүлө, бала чака, урук тууган менен, эл журт менен азыр көптүр келмебизди айтып атабыз, азыр көптүр салаватыбызды айтып атабыз, азыр көптүр намазды окуп атабыз. Мына кечээ эле айт намаз бүттү, эптеп колдон келген курбандыктарды чалдык, айт намаздарды окудук, колдон келген дуаларды кылдык, колдон келген садакаларды кылып атабыз. Бир тууган үчүн жакшылык кылып атасың, кээде тааныбаган адам үчүн деле жакшылык кылып атасың. Максат эмне? Алланын ыраазылыгы. Эптеп бейишке кирип калсам, жакшы адамдардын катарына кошулуп калсам деген үмүт да. Эми ошондой болгондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул жерде кимде кимдин көкөрөгүндө кыпындай бир текеберлик болуп, менменсинүү болуп туруп, өзүнө өзү баа берип, өзүн бөлөк бирөөдөн жогору сезип, мен кыйынмын деген бир сезим боло турган болчу болсо, анда ал адам бейишке кирбейт деди. Ошондуктан ар бир мусулман адам жер бетиндеги ар бир адамдан өзүн эң бир күнөөкөр деп билиш керек. Эч качан адамга жанагындай бир ишенимдүүлүк пайда болбош керек. Бул нерсени сиңиришибиз керек. Бул нерсе биздин кулагыбызга айтыла берип, жүрөгүбүзгө ушундай басылыш керек. Жер бетиндеги ар бир адам, ким болсо ал болсун, булардын бардыгы Кудайдын астында бир алтын адамдарга тете. Күнөөкөрү менмин, бети карасы менмин, жүзү карасы менмин, эң күнөөкөр менмин. Ушунча адамдардын баарын Аллах Таала териштирип келсе, бүт бардыгы бейишке кирип кетиши мүмкүн. Бирок мен ушу тозоктон кутула албай калышым мүмкүн деп Кудайдан коркуу болсо, анда ал адам иншалла туура жолдо. Эгерде кимде ким бир аз намаз окуп алып эле, бир аз орозо кармап алып эле, бир аз садака кылып алып эле, анан өзүнчө мындай уверенный жүрүп, анан ишенимдүү жүрүп, болду мен уже садака кылып атам, мен минтип атам, мен мечит салдым, мен минтип атам. Болду иншалла, бейишибиз иншалла. Бала чакам менен бейишке киребиз дегендей бир ишенимде болуп кала турган болчу болсо, анда бул адам корксун, анда бул адамды шайтан азгырып аткан болуп эсептелет. Ошондуктан ыймандуу адамдар сөз жок эле арак ичип азгырылбайт. Ыймандуу адамдар сөз жок эле уурлук кылбайт. Ыймандуу адамдар сөз жок эле зына кылбайт. Намаз окуп отуруп эле шайтан сени азгырат экен. Ошондуктан ар кимдин өзүнө жараша шайтан болот экен. Ошондуктан намаз окуган адам эле болду, тим эле шайтан андан четтеп кетти, болду аныкы тим эле бейиш важип болду деген сөз эмес. Бул намаз окуп 5 убакыт намазга келип жүргөн адам, бул аракет кылып аткан адам. Эптеп өзүмдүн мойнумду тозоктон куткарайын деп аракет кылып аткан адамдар болот. Азыр бизде ушундай, элде ушундай түшүнүк бар. Топу кийип, мечитке келип койсоң эле бул молдо. Анан кийин инсансың да, бир туура мешит кылып, ката кемчилик кылып койсоң болду. Намаз окуган эмне бар? Ушинтип намаз окуй эле койбойбу деген түшүнүк бар да, ал туура эмес түшүнүк. Эмнеге дегенде, бул жака мечитке киргендердин баардыгы эле периште болуп калгандан мечитке келип аткан жери жок. Наоборот, тетиринче күнөөсү бар. Күнөөсүн моюнга алып, Алла, күнөөмдү кечирсең экен деп, ошол Кудайдын астына тизе чөгүп, сежде кылып, сажда кылып, Кудайга кечирим сурап, Кудайдан оңолоюн деген бир Кудайдан үмүтү бар адамдар келип атат да. Ошондуктан бул дүйнөдө эч ким телегей тегиз болуп бир деңгээлге жетип кеткен жер жок. Ошондуктан баардыгыбыз күнөөкөрбүз. Ошондуктан баардыгыбыз Кудайга эч качан тооба кылганды унутпайлы.